Кыргызстан электр энергиясын башка өлкөлөргө экспорттоо аркылуу айрым ГЭСтердин техникалык абалын жакшыртууну пландап жатат. Анткени быйыл суунун көлөмү Токтогул суу сактагычында 19 миллиард кубка жетип, электр энергия тармагында тартыштык жок. Ошондуктан өкмөт Өзбекстан менен жаңы келишим түзүп, анын негизинде электр энергиясын 2,4 центтен сатууну макулдашты. Токтогул суу сактагычтын суу режимин үнөмдүү пайдалануу үчүн кылынды да булчу. Ошо быйыл биз кичине жайдан да өтүп кичине саттык 1 миллиард 140 миллион киловатт саат. Быйыл Кыргызстан үчүн энергетика тармагында жакшы өзгөрүүлөр бар. Анткени суунун көлөмү көп болуп, электр энергиясы ашыгы менен өндүрүлүүдө. Мындан улам кошуна өлкөлөргө сатууда бааны жогорулатып, кирешени көбөйтүүгө толук шарт түзүлгөн. Андыктан айрым талдоочулар Кыргызстан бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай, сүйлөшүү аркылуу электр энергиясына болгон бааны дагы жогорулатса болорун айтышат. Bir жылда чыгара турган мүмкүнчүлүгүбүз 14 миллиард киловатт саат электр энергиясы да мүмкүнчүлүк. Азыр может быть мына ТЭЦтин жаңы агрегаттары кошулгандан кийин кичине чоңураак болушу мүмкүн, бир 15-16 миллиард киловатт сааттын тегерегинде. Ошон үчүн өзбектерге бир 2 миллиардга чейин сатып койсо анчалык деле биз үчүн да эмес болот да. Кыргызстан электр энергиясын Өзбекстанга гана экспорттоого келишим түздү. Казактар быйылкы кышта бизден электр энергия сатып алуу боюнча азырынча үн кагыша элек. Эгер мындай шарт жаралса, кооптонбой туруп, электр энергиясын 2 миллиардка чейин сатса болот. Бирок азыркы сатылып жаткан баанын төмөндүгүнө адистер нааразы. 2 центтен сатып атабыз деп укканда мен ичим ачышты эле, арзан сатылып кетип атат деп. Аларда өздөрүндө элге болжол мындай 4-5 цент менен сатышат да. Казакстанда 7 сомго айланып кетти. Биздин акчага которгондо 7 сом 1 киловатт час. А бизде 70 тиын, 10 эсе арзан сатып атабыз. Өзбекстан менен түзүлгөн жаңы келишим 2018 жылдын март айына чейин түзүлүп, 13 миллион 200 долларга бааланган. Жыл сайын кыш мезгилинде жарык ГЭС кези менен өчүрүлүп, коомчулукта кайчы пикирлерди жараткан. Өкмөт электр энергиясын экспорттоо менен бирге өлкөдө жарык үзгүлтүксүз берилерин убадалайт. Зара Бакаева, Рустам Алымбаев, Ынтымак, Бишкек шаары.